ушул жердеги мөмөнү деле бул багалат азыр. Анан биз убактылуу мына бизге дайыма керек болуп турган бутакты тормоз кылыш үчүн мынаны коюп турабыз. Bunu keyin alasiz, ha? Bunu keyin alабыз. Bu yıl пайдаланабыз. Кийинки жылы алып коебуз. Мөмөсү бергенден кийин эле алып койсок. Мөмөсү бергенден алып койсок болот. Бутоодо ушундай жерлер бар да. Форма окшошпошу мүмкүн. Форма идеалный чыкпашы мүмкүн. Идеалный чыкпашы мүмкүн. Бизге идеальный кылып үчүн onun үчүн арсалар бар. Ошону эксек иштеп түшүп. Бизге будан түшүм алышыбыз керек да. Будан киреш алышыбыз керек. Демек ар бир көчөттүн абалына карап кийинки өсүшү дагы жакшы болуш үчүн, нөмөлөр да жакшы болуш үчүн ушинтип мындай бир тууралап кете беребиз. Эми бул жаш болгон үчүн азыр керектүү форма чыга элек. Бул 3 жылдан кийин уже бул бөлөк форма болот. Ошол учурда биз керексиз деген шактарды дагы керектүү пайдалуу жакка иштетип кете беребиз да. Азыр эми бизде мына Белек эккенден кийин сразу мына 8 шак чыгарышка аракет кылыш керек экен да, ушундай главный, а? Биринчи жылдан эле. анан жерден канча жогоруда деп атасыз? 70 дейсиз? 40. Себеби 40 дегениmin себеби 40тан кийин сиз дагы кийин баягы 4 бутакты кесип 10-15 сантиметр кесип алсаңыз дагы кошулуп атпайбы? Көтөрүлгө чейин. Анан биздин формабыз толук кеги чейин сиздин штамбыңыз көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Ошону эске алганда ылдыйдан баштаганыбыз бизге удобный болот. Анан ушул бир лидерлүүдө эң жакшы жери ушул бутактар мынанчалык жоон болгондо деле мындай тартып туруп тере бересиң да. Тартып ушундай. Көп лидерлүүгө кирет да бул. Көп лидерлүүгө кирет. 4 метрге болгондо токтойбу же аны токтотуш керек? Токтотуш үчүн жолу бар. Бул жашыл обрезкада өзүнүн премдери бар. Аны ошол учур келгенде айтып эме болобуз. Кайсы сорт эми бизге мына местный жерге кайсы сорт? Өрүк боюнча сиздер биринчи басымды эртеңкиге коюшуңузга керек да. Себеби Кыргызстанда эми башка жерде эрте пишпейт да. Сиздерге конкурент жок да. Базар сиздерки да. Белекке бул эми 600дөн ылдый да, туурабы? Ылдый. Өзү көтөрүлгөндөн кийин уже эккенге болот да. Дагы айтып кете турган нерсе ошол деңиз деңгээли дагы бизге кээде дайыма шаблон болуп берилбейт. Мисалы азыр деле Бишкекте мисалы биздин ошол жерде бак бар. Беловодский деген жерде 400 метр. Деңиз деңгээли. Бирок кышы 25 градус болот. Жайында ысык 50ге чейин жетиши мүмкүн. Бул деген значит деңиз деңгээли бизге мындай документ болуп бере албайт. Биз рельефтерге карашыбыз керек. Рельефтер ошол мисалы биздики мына Хальмён 700-750 экен да. Ошол жерде эксек болобу, болбойбу? Хальмёндун ошол базардын тегерегиге. Мына базардын тегерегиге. Хальмён базарында. Болот, сөзсүз болот. Бул эксе болот, шприца. Айырмасы бир 3-4 күн болот. Мисалы эң эрте пишкан жерлерден ашып кетсе 1 апта айырмалайт. Бирок ошол учурда деле жакшы баада болот да. Чем омага караганда, башка караганда. Кайсы сорт эң эрте пишат? Барсалино деген сорт. Мына ошол азыр ушул жерде гана бар. Азыр пока Барсалино деген ошол дүйнөдөгү эң эрте пишкан сорт болуп эсептелет. Бул Кыргызстандын эмесинде Белекте мисалы 27 жак элде пишти. Фриция сорт. Вот бияктарда уже сал кече кеткен баарычы. Ошондой ошол да. Мисалы жаздын дагы кээде кеч келет, кээде эрте келет, ошол караш керек да. Мындай бир ток бир датага токтошубуз турабыз. Анан обрезканын мезгили жазда. Уже башталса боло береби же кандай градустар барбы? Абанын градусы. Сиз кесип аткан учурда -10 болбосо, жаан болбосо эле болду. Себеби -10дон кийин сиз üşüyüz da. Yağam üşüyü? Üşüyü aytып. Тамаша. Я өз üşüsek ama hali yok üşüyü. Эме, мына ушул өрүк, данектүүлөрдү лучше сал жылып калганда кескен. Сок жүргөндө деп атышпайбы ошол чим? Жок. Сокко карабайбы? Жок. Алмана -30да кессе да болот. Элек мынаны көрсөтчү. Айдаша.
Нағайын тоже.